23 декабрь дүйшөмбү. Орто-Са жана Ала Мүдүн базарларындагы стихиялуу соодагерлерге 601 000 сом айып салынды. Энергетика тармагына 90 жыл. Президент энергетиктерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Камбарата ГЭС 1де базалык дамбанын курулушу 25 жылдын жай айларында башталат, деди президент. Камбарата 1 ишке кирсе, Токтогул ГЭСинин оптималдуу режимде иштөөсүнө мүмкүндүк берип, жаз жай мезгилинде коңшу республикаларга суу берүүнү жана күз-кыш мезгилинде Кыргызстандын электр энергиясына болгон керектөөсүн толугу менен камсыз кылат, деди Садыр Жапаров. Алмамбет Шыкмаматов электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы товардын бардык түрүнө эмес, бюджет түзүүчү товарларга, тагыраак айтканда мунай заттарга, спирт жана тамекиге, дары-дармек жана медициналык жабдууларга гана киргизилиши керек экенин айтты. Данияр Амангелдиев мындай сунуш министрлер кабинетинин саясатына дал келбейт экенин билдирип, коштомо кагаздар керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров өз учурунда бул маселе боюнча тез арада тыкыр анализ жасап, бул ыкманы ири товарларга гана калтыруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү тапшырганы белгилүү болду. Кыргызстан арам акчаны адалдоого каршы күрөштө көрсөткүчтөрүн жакшыртты. Дүйнөлүк рейтингде 4 орунга көтөрүлдү. Бишкекте мурда башаламан унаа токтотуучу жай орун алган жерде жаңы гүл бакча пайда болду. Президент Садыр Жапаров бийик тоолуу жана жолу татаал алыскы аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмүн төлөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Мурдагы нарын темир бетон буюмдары заводу жана дарыянын боюндагы кум карьери мамлекеттин менчигине кайтарылды. 2024 жылдын октябрь айына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 590 000 долларды түздү. Анын ичинен тышкы карыз 4 миллиард 482 миллион доллар, ички карыз 1 миллиард 518 миллион доллар болду. Президент Садыр Жапаров эмгегинде баар тапкан бир катар кыргызстандыктарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлады. 24 декабрь шейшемби. Манас бажысынын жаңы административдик имаратынын курулушу башталды. Абдикарим Алимбаев чегара кызматынын директору болуп дайындалды. Анын ордуна президенттин Баткен облусундагы өкүлү болуп Айбек Шаменов дайындалды. Талас облусунда мыйзамсыз менчиктештирилген 5,5 миллион сомдук жер тилкелер мамлекетке кайтарылды. Евразиялык экономикалык комиссиянын билдирүүсүнө ылайык 2024 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшү 5,3% өстү. Ушул эле аралыкта Кыргызстан аткарылган курулуш иштеринин көлөмүнүн өсүү темпи боюнча ЕАЭП өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орунга чыкты. Республика боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31,1% өскөн. Негизги капиталга инвестициянын өсүү темпи боюнча дагы Кыргызстан биринчи орунду ээледи. 2025 жылы аз дегенде дагы 100 жаңы индустриалдык долбоор ишке киргизүүнү жаңы министрлер кабинети пландоодо. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган Мурас турак жай комплексиндеги 510 батирдин ачкычын жаңы ээлерине тапшырды. Бишкекте дене тарбия, ден соолукту чыңдоо комплекси ачылды. Президент Садыр Жапаров Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койду. Кыргызстандын Улуттук олимпиада комитетин Умбиталы Кыдыралиев жетектейт. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Таштандыны туш келди ыргыткан жарандардын видеосу менен бөлүшүп, шаардыктарды тазалыкка чакырды. 25 декабрь шаршемби. Ош шаарында эт азыктарын чыгаруучу жаңы цех ачылды. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясын милдеттүү түрдө тапшыруу мамлекеттик кызматкерлерге, элчиликтердин жана эл аралык уюмдардын кызматкерлерине, жеке ишкерлер, ошондой эле патент боюнча иштегендерге жана юридикалык жактарга гана тиешелүү болот. Курулушка лицензия алуу процесси жөнөкөйлөштүрүлүп, коррупциялык элементтер жоюлганынан курулуш тармагынан 2024 жылы бюджетке 70 миллион сом түштү.
IQ Air уюмунун иликтөөсүндө Бишкек абанын булганышы боюнча дүйнөдө 1-орунга чыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан 2024-жылы республикалык бюджетке 31 миллиард 824 миллион сом түштү. Министрлер кабинетинин башчысы электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды жоюлбай турганын айтып, бирок бул процессти жөнөкөйлөтүү боюнча иштер жүргүзүлөрүн кошумчалады. Казакстандын Актау шаарына жакын жерде Азербайжан аба жолдорунун учагы кулап түштү. Кыргызстандын 3 жараны тирүү калды. Алардын бири реанимацияда, анын абалы туруктуу, калган экөөнүн абалы жакшырып, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Евразия өнүктүрүү банкы Кыргызстанда 9 мектеп курууга каражат бөлөт. Жогорку кеңештин депутаттын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Мындан ары башкы прокурор гана Жогорку кеңештин депутатын кылмыш жаза жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн Жогорку кеңешке сунуш киргизе алат. Бир катар компаниялар мамлекетке 21 миллиард сом өлчөмүндө дивиденд төлөштү. Негизги дивидендтердин түшүүсү Кыргыз Алтын, Айыл банк, Элдик банк, Манас эл аралык аэропорту жана Кыргыз нефтегаз тарабынан камсыз кылынды. Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин бейформал жолугушуусуна катышты. Владимир Путин Россиянын 2024-жылдагы КМШдагы төрагалыгынын жыйынтыгын чыгарды. Келечекке карата негизги милдеттер да аныкталды. Ошондой эле улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү темасы да козголуп, Путин келгендердин баарын Москвага жеңиш күнүнө чакырды. Жаңы жыл түнү Бишкектин коомдук транспорту саат 3 чейин иштейт. 1200 автобус 56 каттам боюнча линияга чыгат. 26 декабрь бейшемби. Кыргызстан жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн туристтери үчүн 180 күндүк визасыз режим киргизди. Кыргызстандын бюджетинин кирешеси былтыркы көрсөткүчтөн ашып, январь-ноябрь айларында 415 миллиард сомду түздү. Мындай маалыматтар Каржы министрлигинин отчетунда камтылган. 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджеттин кирешеси 391 миллиард сомду түзгөн. Ош шаарындагы баасы 18 миллион доллардан ашык Ош Нуру мейманкана комплекси мамлекеттин балансына кайтарылды. Калкты тейлөө борборлору майрам күндөрү тагыраак айтканда 1-январдан 7-январга чейин иштебейт. Казакстандын жашыл облигациялар рыногунда биринчи жолу Кыргызстандын программасы пайда болду. Жогорку кеңеш дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду. Ага ылайык жүзүн жаап жүргөн жаранга, мындай айтканда никап жана паранжа кийгендер үчүн айыппул салуу сунушталууда. Ошондой эле дааватка чакырыш үчүн үйлөрдү кыдырууга тыюу салынат. Документ президенттин кол коюусуна жөнөтүлдү. Чүй облусунда көп функционалдуу бажы логистикалык борборунун пайдубалына мезгил кутучасын салуу аземи өттү. 2024-жылдын январь-ноябрь айларында өлкөнүн бюджети коопсуз шаар системасынын айыппулдарынан 847 миллион 15 миң сомго толукталды. Айбек Молдогазиев Кыргызстандын АКШдагы элчиси болуп дайындалды. Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапары аяктады. Мамлекет башчы Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин бейформал жолугушуусуна катышты. Кеңештин жыйынтыгы боюнча бир катар документтер кабыл алынды. 27 декабрь жума. Кочкор Атада оорукананын имараттары жана жер тилкелери мамлекетке кайтарылууда. Ошондой эле мамлекеттин балансына Ысык көлдөгү Семирам эс алуу борбору да кайтарылды. 2024-жылдын декабрына карата убагында жеке жактарга мыйзамсыз берилген делген 1174 объект мамлекетке кайтарылган. Эл аралык ишкерлер кеңеши мындан таза ишкерлер да жапа чегиши мүмкүн деп эсептейт. Нарын облусунда жүндү кайра иштетүүчү сафлор майын өндүрүүчү ишканалар ачылуу астында турат. Ишканаларды ачуу үчүн жабдууларды сатып алууга бюджеттен 11,5 миллион сом бөлүнгөн. Транспорт тыгындарын азайтуу жана унаа кыймылынын жүрүшүнүн жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында Ала Медүн базарынын айланасында унаа кыймылына өзгөртүүлөр киргизилди.
Кыргызстанда 652 томоло жетим балага 500 000 сомдон депозит ачылды. Садыр Жапаров Ош облусуна жумуш сапарынын жүрүшүндө 3 аскер бөлүгүнө күжүрмөн тууларды тапшырды. Мамлекет башчы Баткен облусунда 2,5 миллиард сомдук заманбап аскердик шаарчалардын, турак үйлөрдүн жана бала бакчалардын курулушу аяктап жатканын белгилеп, бул иш-чаралар аскер кызматкерлери үчүн шарттарды жакшыртууга багытталганын баса белгиледи. 2025-жылы социалдык келишим долбоору алкагында 20 000 үй бүлөгө жардам көрсөтүлөт. Кызыл аскерде номер 12 жаңы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору ачылды. Бишкектен Вьетнамдын Фукуок шаарына түз аба каттама ачылды. Кыргызстанда казинолордон бюджетке түшкөн каражат көбөйүүдө. 2024 жылдын 11 айынын ичинде бюджетке 258 миллион сом түшкөн. Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун башталышына старт берди. Өз сөзүндө өлкө башчы бул темир жолу жөн гана транспорттук коридор эмес, бул чыгыш менен батыш өлкөлөрүнүн байланыштыра турган маанилүү стратегиялык көпүрө болуп саналарын баса белгиледи. 28 декабрь ишемби. Бишкектин каналдарынын нугун тазалоо иштери кызууланууда. Бегимай Турузбекова жалпы 99,52 упай менен Царица шоусунун жарым финалында биринчи орунду ээлеп финалга чыкты. Турузбекова финалда дагы 3 катышуучу менен жеңиш үчүн ат салышат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги угуусу начар жана кечирээк укпай калган балдар үчүн Атайын жалпы билим берүү жатак мектебинин жалпы жааматын жана окуучуларын жаңы жылы менен куттуктады. Кыргыз-Тажик өкмөт башчылары эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Актаудагы учак кырсыгынан жабыркаган Кыргызстандын жараны Ринат Асановду өлкөгө алып келүүгө учак даяр. Бирок анын учурдагы абалы оор. Тагыраак айтканда, учакты алып келүү кооптуу. Дарыгерлер уруксат берсе эле жараныбызды учак менен алып келишет деп президенттин аппаратынан билдиришти. Бишкекте салтка айланган балдар үчүн президенттик балаты болуп өттү. Балдарга атайын даярдалган театрлаштырылган музыкалык жаңы жылдык спектакль көрсөтүлдү. Андан соң президент Садыр Жапаров балдарды куттуктап, келе жаткан жаңы жылда чоң ийгиликтерди, кызыктуу идеяларды, жаңы ачылыштарды жана жеңиштерди каалады. Албетте, балдарга президенттин атынан белектер тапшырылды.